баштадык. Салам достор, менин атым Абдусаттаров Жолдубек. Бүгүн көптөн бери күткөн баарыбыз, конечно, естественно, көптөн бери жасалып келген, кол жетпей келген да бир аферисттер жөнүндө сүйлөшөлү. Эми келгиле давайте. Башталганда аферист дебей, кичине күтө туралы. Азыр кызыктуу нерсенин бар алдыда. Мен силерге канчалык бул скам токенди экенин доказать этип берем. Баарын көргөзүп да берем. Ошондуктан биртке чыдап күтүп туруңуздар. Эми бүгүн видеороликте баягы эле бүтпөс Нуркоин Кыргызстандын очередной Тифкоиндан чыгып келген токендеринин бири. Эмне себептен Тифкоиндан чыгып келген? Анткени ошол Тифкоиндо иштеп жүрүп, токен любой адам чыгара алса болот экенин түшүнүшүп, анан барып аргасы жактан кишилерди табышып, я не знаю как, но аферисттер Нуркоин деп чыгарышкан, майда эле чыгарган да. Башында чыгарган мезгилде өтө сырой болчу, конечно, аябай эле сырой, өлүп калган, вообще изначально көрүп сүйлөшкөндө эле уже было понятно, что бул аферист экенинчи. Эми мен ойлогом, бул нерсени ким алмак эле деп. Ошол эле мисалы Элкоин жөнүндө деле сен видео тартпай койдуң, анан Жолдубек сен ошону менен сүйлөшүп алыпсың, анан сен ошо менен бир экенсиң деп далдыраган бир далдырлар бар. Анан ошол кезде мен эмне себептен Элкоин жөнүндө тарткан эмесмин деген вопроска мындай деп жооп бере элем. Эми эрмектин кебетесин карасаңар, эми кандай адам экенин, анан сүйлөгөн сөзүнөн эле байкаса болот да, что бул адам аферист экенин, бул адам түзүк адам эмес экендигинчи. Анан ошондуктан эми ал адамга эч ким ишенбесе керек, ал адамдыкын эч ким албаса керек деп алар жөнүндө эч кандай видеоролик тарткан эмес элем. Эми тартпай койсом көп адам аяка кирип кеттир, конечно, минус болуп, тиги эрмек болсо Алматыга качып кеткен, ошол жакта жатат. Ал жакта эмне кылып жүргөн белгисиз, мен иштеп атам дейт. Элкоиндун жабылышына Жолдубек күнөөлүү дейт. Понятно го да. Эми келгиле, бүгүн Элкоин эмес, бүгүн Нуркоин жөнүндө сүйлөшөлү. Нуркоин деген аферисттер жөнүндө сүйлөшөлү. Эмне себептен мен аларды аферист дейм, эмне себептен алар скам токен. Эң биринчиси, келгиле башынан эле баштайлы. Биринчи, конечно, любой нормальный адамдардай болуп, биз сүйлөшүшүбүз керек алар менен сүйлөшүп, да, эмне максатта чыгардыңар, эмнеге чыгардыңар, бунун эмне кереги бар деген суроолорду беришибиз керек. Мен бул суроону эч ак эле берип көргөм да, буларга бергем, анан ошол кезде эле стало понятно, булар грубо айтканда никчемный аферисттер экен. Бул адамдарга мындай акыл эси бар, хотя бы кичинекей критический мышлениясы бар, мындай бир нерсени түшүнгөн адамдар эзели ишенбейт, эзели акчасын бербейт деп ишенчү элем, но по крайней мере нет, андай эмес, элдин баары акчасы менен кирип кеттир. Давайте баштайбыз. Эң биринчи эле сүйлөшкөндө, давайте биринчи Инстаграмдан баштайбыз. Инстаграмдын эң башында эле турат деген гик клуб деген, Кыргызстанда биздин ушундай гик деген балдар бар, которые трейдингке анан тияк бияка үйрөтүшөт. Но алардын канчалык компетентный экенин, канчалык опытный адамдар экенин мен точно билбейм. Личный связым жок, но гиктин основателине жаздым. Неге сен аферисттер менен иштеп атасың десем, ал айтат, мен иштеген да жокмун, иштебей эле турам. Эми давайте. Официальный партнер гик дейт. И уже ушундан эле понятно болуш керек. Гик айтып атат, биз официальный партнер эмеспиз. Мен да разговор нет башында жардам бергем, но андан кийин мен булар менен иштешпейм деп айтты. Ну, аны до сих пор эле булар гик дейт. Трейдинг обучение, инвестиция дейт. Ну ладно, давайте. Мага жазган сөзүн биринчи окуп берейин. Жолдубек, ассалому алейкум. Биз сени тааныйбыз. Сенин видеолоруңду көрүп турабыз. Технический жактан количество 10 миллион. Технический жактан ушул жерден да айтты да магача, что 10 миллион, количествосы 10 миллион депчи. Анан сайтта да жазылып турат, что количество 10 миллион деп. Эми мен силерге азыр бир аздан кийин көргөзүп берем. Эстеп тургула да 10 миллион экен. Кросс-чейн токен дейт, мультисет дейт, полигондо, Binance Smart Chain'de, Ethereum'de 3 блокчейн менен азырынча взаимодействие кыла алат. Nurcoin инвестиционный токен дейт. Ой, азыркы бул жигиттин айтуусу боюнча, жигит бул Мирлан деген бала окшойт. Негизи ким мен менен сүйлөшүп атканын билбейм. Даже мен менен таанышкан дагы эмес. Ошондуктан Мирлан деп эсептейли, анткени кийин группадан сен менен там Инстаграмдан сүйлөшкөндө деп айтып жүрөт да. Демек бул Мирлан. Мирлан менен сүйлөшүп атканда, Мирланды билебиз да, каякта иштеп жүргөн аферист эле да. Возможно, Мирлан ушу менин жана Тифкоин жөнүндө тарткан видеоролигимдеги эң башындагы телефонный разговордогу тантыраган бала ушул болушу мүмкүн да, бирок бул да болбошу мүмкүн, я не знаю точно. Но ушул бала Мирлан айтып атат, что бул деген кросс-чейн деп. Эми кросс-чейн деген эмне экенин мен биринчи түшүндүрүп берейин, андан кийин дальше кетели. Кросс-чейн деген бул эмне дегенде, кросс-чейн деген бул, мисалы, сиз определенный бир блокчейн платформадасыз, то ли полигондосуз ошол эле, же эфириумдасыз, же Binance Smart Chain'десиз, же Трондосуз да. Сиз токениңизди случайно, мисалы, Трон адреске же болбосо башка адреске жөнөтсөңүз, сиздин мисалы ошол эле эгер 10 миллион боло турган болчу болсо, 10 миллион дон
мисалы 1 миллионду бир эфириум кошелекке жөнөтүп атасыз, бирок сиздин токениңиз только полигондо бар да. Ал бирок сиздики кросс-чейнди поддерживайт смарт контракт. Ошондуктан сизден 10 миллондон 1 миллион сжигание болуп жоголуп кетет. Полигондо жоголуп кетет дагы. Ал эми кайра эфирде чекант этет. Чекант этет дегенде жаңы 1 миллион ошол сиздин токениңиздин 1 миллиону пайда болот. Дагы тиги кимге жөнөтсөңүз ошол кошелекке барып түшөт. Эми смотрите, чом кросс-чейндин жакшы жери эмне? Кросс-чейндин жакшы жери, сиз колуңузда 10 миллион турса, сиз любой адреске жөнөтө бересиз. Там, несмотря эфириумдун адресине дагы, BSC'дин адресине дагы, баарына дагы, полигонго да жөнөтө бересиз. Анткени сиздики кросс-чейн. Бирок кросс-чейнде эң главный часть бар. Обязательно сиз бирөөгө жөнөтүп атканда, полигондон эфирге жөнөтүп атканда, сиздин общий количестводан ошончо сумма сжигание болуп, жок болуп кетиш керек. То есть вообще эле жок болуп кетет, исчез болуп кетет да. Удалить этилип калат. По факту сиздин полигондо сиздин мисалы ошол Nurcoin болсо 9 миллион болуп калат, потому что сиз 1 миллионду башка платформага жөнөттүңүз, демек 1 миллион жок болуп кетет. Бирок эфириумда 1 эле миллион пайда болот дагы тиги кошелекке барып түшөт. Эртең клиент кайра мага сатам десе, же болбосо кайра артка жөнөткөн атса, ал менин эле адресиме ошол Nurcoin'ду, мисалы Nurcoin'га жөнөтүп атса, Nurcoin'дун эле полигондогу адреске эле жөнөтө берет. И барып туруп полигонго түшөрдүн алдында эфириум платформасынан жок болуп, сжигание болуп кетет, и полигондон кайра пайда болуп калат. В итоге полигондо 10 миллион штук калып калат. Бирок мунун ряд проблемалары бар, которые чечилбеген бүгүнкү күнгө. Биринчиден, любой блокчейнде транзакция будет медленный. Самый медленный болот. Мисалы мен сизге жөнөтсөм, ал барып тияк сжигание болуп, анан кайра ал тияктан чекант этилип, жаңы чыккычак деле көп убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Может быть 1 саат, может быть даже 1 суткага чейин убакыт болушу. Ошонун айынан кросс-чейн азыркы күндө доработкада, дүйнө жүзүндө доработкада турат. Да, разговор нет кызыктуу, да, разговор нет технологичный, но ал доработкада. Себеби ал блокчейнди тормозить этет, жай иштей башташы мүмкүн. Весь сеть из-за этого ал считается, мындайча айтканда, интересный проект, бирок ошол эле мезгилде ал не живучий. Вот ушул проблема бар. Бирок эми келебиз Nurcoin'го. Nurcoin кросс-чейнби? Жок. Неге? Не себептен? Эмне себептен кросс-чейн эмес? Эми айтып берейин. Мына мен сиздерге көргөзүп берем. Мына Nurcoin'ду BSC'дан ачабыз. Канча штук турат? 10 миллион турат. Nurcoin'ду эфириумдан ачабыз. Канча штук турат? 10 миллион турат. Дагы 10 миллион турат. Полигондон ачабыз. Дагы 10 миллион турат. То есть априори Nurcoin азыркы күндөгү количествосу 10 миллион эмес. Мол сайтта жазылган 10 миллион эмес. Мына бул жерде жазылып турбайбы? Распределение активов дейт. То есть это экономикасы. Экономикада жазылып турат. Максимальный количество 10 миллион. BSC'дагы 10 миллиончу, эфирдеги 10 миллиончу, полигондогу 10 миллиончу. Аны каяка кетиресиңер? Ага ким жооп берет? Кантип 30 миллион болуп калып атпайбы бул жерде? Азыркы учурда Nurcoin 30 миллион штук. А бирок мен сиздерге бир нерсени көргөзөйүнбү? 30 миллион эмес. Оказывается, эфириумда 1 миллиард Nurcoin бар экен. Дагы бөлөк ошол эле адресте, ошол эле эфириумда дагы 1 миллиард штук бар. BSC'да тоже 1 миллиард штук бар. Полигондо тоже 1 миллиард штук бар. В итоге получается общее количество 3 миллиард 30 миллион токен турбайбы? Ой, билбей калыпсызбы, бул кандай болуп калды? Муну эмне деп түшүндүрөсүңөр? Мисалы, бул жерде кандай гарантия бар, что силер бул токендерди эртең продажага чыгарбайсыңар деген? Да, возможно, силер там эме менен закрепить этип коюпсуңар, да, смарт-контракт менен илип коюпсуңар, но ошентсе дагы общий количество смарт-контракт менен 9 миллиону жабык турат да, ну, жабык деп турат бул жердечи. Но ошентсе дагы кандай гарантия бар, что ушул смарт-контракттар эртең разблокировка болбошуна? Кандай гарантия бар, что любой момент, любойун силер ачып туруп сатып ийбешиңерге? Анан муну эмне себептен мындай кылдыңар деп айтсак, айтат да, мисалы, кээ бир клиентибиз может быть там Trust Wallet колдонот, кээ бир клиентибиз может тигини колдонот депчи. Анан мен ушул некомпетентный, мындай билими жок, билимсиз, сабатсыз койчумандарга айтат элем да. Любой MetaMask, Trust Wallet, любой кошелек азыркы күндө мультичейн деген жакшы бир функциясы бар да. То есть ал эмнени означает? Ал означает, что ал любой токенди, любой блокчейнди өзүнүн адресине принимать эткенге даяр.
То есть силерге чейин эле. То есть силер жазагычакты эле эчагы эле. Ошол эле силер жазып жүрүп атпайсыңарбы, мисалы, каякта хранить, где можно хранить депчи. MetaMask там, Trust Wallet, Engine Wallet. Ошонун баарын айтып атпайсыңарбы, бирок ошолордун ичинде мультичейн деген функционал бар. Мультичейн. И любой адам, любой өзүнө блокчейн платформанын основной сетин кошуп алып туруп эле колдоно берсе болот. Ага не обязательно ага ан үчүн бөлөк кошелек ачып, ага ан үчүн бөлөк приложение скачивать этип, жок, анын баарын кереги жок. Ал бир эле кошелекте жасаса болот. Бир эле кошелекко ошол эле эфириумдан принимать этсе болот. Бир эле кошелек ошол BSC'дан принимать этсе болот. Бир эле кошелек ошол Polygonду принимать этсе болот. Бардык, даже биткоинду принимать этсе болот. То есть азыркы силер жасаган идея бул, койчумандын идеясы десек болот да. Да, разговор нет. Нет, бул жерден азыр могу жерге жабышышат да баарычы. Могу жерде смарт-контракт турат биринчи орунда, который ар бир, мисалы, ошол эле BSC'да, ошол эле эфириумда, да, там смарт-контракт менен там 9 миллиондон заблокирован депчи. Кандай гарантия бар ушул заблокированный токендерди силер чыгарып ийбейсиңер, любой момент сатып ийбейсиңер, да? Кайсы гарантия бар? Ким гарантия бере алат? И тем более у вас андан тышкары силерде ар жакта 3 токен болуп атат. Еще 3 бөлөк токен бар болуп атат, который, естественно, 1 миллиардтан. И кандай гарантия бар? Потому что булардын баары эле бир адресте болуп атпайбы? Бир адресте болуп атат. Демек силер бир адрес менен эле шуулдатып мунун любойун сата бергенге имеете право, да? Априори, по факту. Кайсы гарантия бар? Ким гарантия бере алат, что силер муну сата албайсыңар, сатпай коесуңар деген? Гарантия жок. Демек, того, что бул вообще, если даже биржага чыга турган болчу болсо, биржага чыга турса, моментально баасы рухнуть этип 0,000 Shiba Inu'нун баасына жетип калышына гарантия бар, потому что силер гарантия бере албайсыңар, что мунун баарын сактап кармап турарыңарда. Эмне себептен токени эч бир биржага чыкпайт деген суроого жооп берейин. Анткени токенди могу жерде элементарный, ар бир токенде информация, даже элементарный ошол BSC'да, да? Ладно, Polygon колдонот экенсиңер, Polygonду. Элементарный, ким владелец экени жазылуу эмес, white paper бир жерге кошулган эмес, логотип чыгарылган эмес. Демек эмне? Мындай токенди CoinMarketCap эң биринчиси, мындай токенди CoinMarket в разрез деп коет, в разрез принимать этпейт. Мындай, если сен элементарный логотипи жок, элементарный владелец кайсы кошелек экени жазылбаса, эгерде бул жерде, то есть Explorer'де, то есть мол образовательде жазылбаса, анда CoinMarketCap вообще признавать этпейт. Демек, CoinMarketCap признавать этпегенден кийин нормальный любой биржага силер чыга албайсыңар. Я не знаю, кайсы биржага чыгасыңар, но ближайший учурда силер эч убакта чыга албайсыңар. Даже жолой да албайсыңар. CoinMarketCap киргизбейт, силерди башкалар да киргизбейт. Анан бул жерден бир эле вообще white paper жөнүндө сүйлөшөлү эми келгиле. Эми white paper полный, мындайча айтканда, полнейший фуфло. Бул жерде мисалы экономиканы жазып салган, продажа токен жазып салган, распределение активовду жазып салган, то есть дорожный картаны да жазып салышкан, решение деп да жазып салган. Бул жерде вообще эле жөн эле балаболство этип white paperге бүт нерсени жазып салган. White paperге эмне жазылат дегенде, white paperге основной максаты, основной цель жазылат. Болду, андан башка эч нерсе жазылбайт. Эми бул жерден эң кызыктуу бир эле нерсесин айтып коеюн, андан башкасын айтпай эле коеюн да. Дефицит USDT дейт да. Окуп берейин. На криптовалютном рынке Кыргызстане не хватает USDT. Их количество ограничено, а спрос большой. Поэтому обменники продают под большим процентом. Из-за этого дефицит Кыргызстана не могут совершать перевод USDT в желаемые страны, оплачивать какие-либо товары и услуги и другие дейт. Мирлан и ошонун создательдери силер көкмейсиңерби, мээңер иштебейби, тоокмейсиңерби, эмнесиңер билбейм да. USDT Кыргызстанда жетишпейт деп кайсы чоң атаң айтты эле сага? Ким айтты эле сага USDT жетишпейт деп? USDT жетишпейт дейт. Бул эмне деген укмуш? Бул эмне деген калп? Мындай да, USDT'нин количествосы азыркы учурда 68 миллиард 212 миллион штук USDT бар.
USDT каждый раз күн сайын печатать ете берет. USDT постоянно чыга берет. Количествосы ограниченный эмес. Сага кайсы чоң атаң айтты эле USDT-нин количествосы ограниченный. Кайсы чоң атаң? Если ограниченный болсо, анда бул деген эмеден эчак эле чыгып кетет болчу. То есть USDT это стейблкоин. Стейблкоин это, ну, типа, bir USDT барабар $1. Эгерде ограниченный болгондо, эгерде анда эчак эле чыгып кетет болчу. Анда эчак эле USDT-ң $2 болуп кетет болчу. Эчак эле либо 0 цент болуп калат болчу, либо $2, $3 чыгып кетет болчу. Чтобы ал чыгып кетпеш үчүн, чтобы ошол вот разница пайда болуп кетпеш үчүн постоянно печатать етіп эле, постоянно чекант етіп эле чыгара берет. И сага кайсы чоң атаң айтты эле, USDT Кыргызстанда ограниченный деп. Бул чоң калп. Эми сага USDT-ни кантип сатып алса болот деген бир жакшы нерсени үйрөтүп коеюн да, сиз билбесең. Ну, эми атаң может бит айткандыр эместир, может апаң да айткан эмес, может чоң атаң, может тиги Нурлан атаң айткан эмес, может Кеңеш абаң айткан эмес, может бит я не знаю да. Но Binance'да peer-to-peer деген жакшы нерсе бар. Peer-to-peer'дин ичине кирсеңер, Кыргызстандын сомуна сиз USDT сатып алсаңыз, эгер билбесең, аны сага окшогон эле пользовательдер сатат. Или обменниктер сатат. И ал жерде жок, что сен тим эле там тим эле укмуш большим процент сатат деп. Кайсы чоң атаң айтты эле, большой процент менен сатып атат деп. Сатылбайт биринчиси. Потому что саткан күндө дагы эч ким албайт. Может быть, да, может быть, максимум 1%ке чыгышы мүмкүн. Нет, 3-4% жок. Жок десе андай токендер өтпөйт. Короче, бир сөз менен айтканда, Binance'да peer-to-peer деген жери бар. Аны бул жерге коюн. Мына бул жерден көргүлө. Ушул peer-to-peerге кирсеңер, Кыргыз сомуна М-банктан же болбосо там любой Optima банк аркылуу ошолорду сатып алганга возможность бар. Клиенттер, ал простой эле силерге окшогон адам, друг мой жолугалы десеңер деле жолугат и, конечно, сатат. Андай иштегендер бар, peer-to-peer арбитраж менен иштеген балдар бар. Алардын баары эле сатып жүрөт. Сенин Нуркоинуңдун кереги да жок бул нерсегечи, чынын айтайын. Эми давайте. Буягы биринчи квартал 2022 жыл боюнча кылган дорожный картасында могу жерге келгенде 4-чү кварталда азыр Нурстрой деген строй компания ачыш керек экен. Нурстрой да. NFT дейт. Создание NFT галерея. Уже все. Если анан еще плюс могу жерде жазып коюптур. Начало этапа планирования метавселенной деген. Ё-моё. Сука. Метавселенной, друг мой, постройка NFT галереи метавселенной, приобретение земли на метавселенной, форелевое хозяйство, онлайн обучение Кыргызстан, инвестируем в коммерческие недвижимости, будем сдавать гипермаркеты. Ой, ёшкирей, шорофазенда дейт. Шорофазенда, что за такое? Кормовое производство для форелевого хозяйства, онлайн-продажа товаров на Нуркоин, инвестирование в готовый бизнес, активы, игры, торговля и стартап-проект. Нур онлайн банк. Да, тугандар. Нуркоиндун сайтына кирип, өзүнчө эле жыргап, каткырып, көңүл ачып алдык десек болот. Сонун нерселер бар экен. Хахалардын бар ушул жакта экен. Эгер аферистер кантип элди алдап атканын көргүңүздөр келсе, анда ушул жакка кириңиздер. Өтө күлкүлүү нерселер бар экен. Анда давайте насчет цен, насчет баа жөнүндө. Кантип токендин баасы кантип баасы азыркы учурда көтөрүлдү. Не болуп? Любой баа не менен взаимосвязан. Ошол биржадагы, ошол любой жердеги баа эмне менен байланыштуу. Не себептен биткоин өсөт, не себептен эфириум өсүп атат, не себептен BNB өсүп атат, эмне себептен Нуркоин өсүп атат. Эми айтып берейин. Бааны азыркы учурда рынок чечет. Ошол биткоиндин баасын. Биткоин $10,000 болобу, $100 миллион болобу, рынок чечет. Эгерде рынокто элементарный биз 5-класста өткөн макроэкономика, микроэкономиканы, глобальный экономика, тырым-пырым дегенди
баарында өткөнүбүздө ошондо жакшы бир тема бар да. Спрос и предложение деген тема бар да. Ошол жерде айтылган. Эгерде кандайдыр бир товар өзүнүн количествосы аз болсо, же болбосо чыгарып аткан завод аз чыгара турган болчу болсо, а бирок ошол товарга, ошол продуктка суроо талап аябай күчтүү болсо эмне болот? Ал товар кымбаттайт. Эгерде ошол эле товарды, мисалы ошол эле, эгерде Бишкекте, Кыргызстанда ушул микрофондун кармагычын, туткасын, ушул кармагычты чыгарган Бишкекте аябай көп боло турган болчу болсо, өтө көп. Бир 500төн ашык завод бар дейли. Бирок ала турган киши буну жок болсо, мунун себестоимости 100 сом болсо, бул 110 сомдон гана сатылат. Эгерде Кыргызстанда бирөө эле жалгыз ушуну бирөө чыгара турган болчу болсо, ушу бирөө эле чыгарат, анан ушуга суротолоп өлгүдөй болсо, себестоимость өзүнүн чыгаруу баасы 100 сом болсо дагы, муну 500 сомго сатат. Баа ошентип өсөт. Криптовалютанын баасы так эле ошентип өсөт. Эч айырмасы жок. Эгерде криптовалютанын, то есть токен эч жерде сатылбаса, эч бир биржада жок болсо, алуучу жок болсо, сатуучу жок болсо, анын баасы кантип өсүп атат? Каяктан өсүп атат? Кантип 50 центтен, нет, 25 центтен, 0,25 центтен 0,84 деп жүрөт азыр группасында. 84 центке кантип өстү? Кантип? Не болду? Эмне там дубаладыбы бирөө? Не болду? Демек бул эмне? Бул искусственный поднятие. Элементарный децентрализованный биржада жок. Анан о чем идет речь, туугандар? Элементарный бир PancakeSwap'ка жүктөп койсо бир жөн, бир PancakeSwap'ка жүктөп, ичине бир $1000 салып, ликвидность создавать этип койсо бир жөн, что силер любойуңар кирип любой момент сата аласыңар, десе бир жөн. Жок, ал даже жок. Ал дагы жок. Демек не? Демек бул скам, бул афера, бул аферизм. Бул аферистер, бул сиздерди бир сөз менен айтканда алдап атат. И мен вообще чын айтам, мен вообще түшүнбөйм. Ушул нерсеге ким, кто ведется вообще? Кто? Ким ушуга ишенет? Кайсы акылы бар адам ушуга ишенет? Бул фантик да, бул фантик, бул даже токенге, муну нормальный токен, элементарный ошол бизде мисалы, ошол эле мисалы, ладно, ошол Shiba Inучалык эмес да. Конечно, Shiba Inu в каком-то мере скам, но алчалык эмес да. Анан насчет того, что эмне себептен Нуркоин деп койдуңар эле десек, окуп берейин азыр. Нуркоин деп эмнеге койдуңар эле деген суроого мындай деп жооп берди. Нур деген бул Алланын 99 ысымдарынын бири. Дин тарабынан караганда Алланын нуру Кыргызстан желегин, либо Кыргыз элинин өзүнүн нурун чачсын, берекесин чачсын, дайым жарыктык болсун, элге пайдасы тийсин деген маани. Бирок эми бул жерден карабайсыңар. Эгерде кандайдыр бир организация, кандайдыр бир фирма, кандайдыр бир компания өзүнүн преимуществоң эмне себептен сени күчтүүсүң деп айтсаң, кайдагы бир сөз менен айтканда сүрөлөрдү же кайдагы бир нерселерди айтып кирсе, же болбосо ошол эле там шарият-мариятты айтып кирсе, 100% будьте уверены, что это мошенник. Неге? Потому что, мошенник. Мошенник. Бул эмне деген сөз? Элге чачсын. Чо? Кантип чачат? Сенин токениң кантип чачат? И тем более ошол эле учурда криптовалюта еще считается арамом же. Ну, то есть фатва бериле элек. Так что и эмне себептен мен именно Нуркоинди алышым керек? Неге? Зачем? Мен андан көрө Ада Кардананы алганым жакшы эмеспи? Ада Кардананы алганым жакшы. Салананы алганым жакшы. Polkadot'ты алганым жакшы. Uniswap'тыкын алганым жакшы. Avalanche алганым жакшы. Litecoin алганым жакшы эмеспи? Неге мен Нуркоин алышым керек? Потому что кыргыздыкыбы? Кыргыздыкы деп эле аферисттерге акча бере бересиңерби?
кыргызмын деп койсо эле акча бере бересиңер, көкмейсиңер, мээңер иштебейби? Ошол. Так что аферисттерди комитеткени токтоткула, и уже азыркы учурда группасын жаап койду. Это уже означает, что скамга чукулдап калды, жакында кидайт этет баарыңарды. Алып алсаңар, мне очень жаль, что алып алдыңар. Ушул аферисттерге да алданган, силер кызыктай адам экенсиңер, чын. Өткөндө бирөө айтат, мен Тифкоиндан башында 1 сом кезинде алып, кийин декабрларда былтыр көтөрүлүп $4 болгон кезде сатып 30.000 сом тапкам дейт. Где-то башында 1000 ушуну асыл эле акчага салыптыр да. Анан ошол 30.000 сомду Ringo Trade'ге барып баарын уттуруп алгам дейт. Эшегиңе тушаң деп сөз жок, короче. Саламатта калыңыздар.